Урматтуу апалар, эжелер, сиңдилер. Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамы. Дал ушул күнү мырзалар бизге ушинтип гүлдесте сунушат. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин мырзалар жамааты 8 март аялдардын эл аралык майрамына утурлап, ар түрдүү көрүнүштөгү кызыктуу театрлаштырылган оюн зоок жана ырларды даярдоого жабыла киришип, жагымдуу маанай тартуулашты. Окуу жайда ар жыл сайын ректорат тарабынан айымдарга өзгөчө көңүл бурулуп, алардын жумуштагы түйшүктөрүн баалоо менен өзгөчө сый-урмат көргөзүлөт. Үстүбүздөгү жылыда майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө жаштарга таалим-тарбия берүүдөгү өзгөчө салым үчүн университеттин эжекелери Ош шаардык мэриясынын, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жана профсоюз уюмунун ардак грамотасы, акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Биз бул грамотага жетиш үчүн үзүлүү эмгектейбиз, мыкты тарбия студенттерге ал эмгектейин баалоо негизинде шаардык кеңештин грамотасы менен сыйланып отурабыз. Рахмат чоң, мындан ары ийгиликтер көп болсун, студент жаш досторго билимди берип жүрө берели, эмгегибиз үзүрлүү болуп, ушу жемиштери ушул деп эсептейм. Мырзалар тарабынан уюштурулган 8 мартка арналган кечеге ушул грамота алып отурам, ушу эмгегибизди баалап, ушу аялдарды куттуктаганына чоң рахмат. Бүгүн биздин окуу жайда өзгөчө майрам болуп турат. Жаз менен кошо аялдардын эл аралык майрамы менен көптөгөн окутуучулар сыйланды. Алардын катарында мен дагы ушу профсоюз тарабынан арыз кичине белекке жазылган экен. Терең ыраазычылыгымды билдирем. Биздин окуу жай дагы мындан ары чоң жетишкендерге жетишип, дүйнөлүк билим берүү тармагында ийгиликтерге жетсин демекчимин. Анан кийин ушул бардык аялдарды жаз майрамы менен куттуктайм. Университеттин ар бир мырзасы бул майрамда өздөрүнүн өнөрүн тартуулап, майрамдык кечеге келген жалпы айымдарга гүлдесте сунушту. Бүгүн өзүңүздөргө болуп тургандай Батыр Алсыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде бир чоң салтанатка күбө болуп турабыз. Бул салтанат 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулуп турат. Биз мырзалар жамааты, окуу жайдын мырзалар жамааты бир жумадан бери ушул майрамды жакшы өткөрүүгө болгон бир күчүбүздү, уюшкандыгыбызды сарптап, бүгүн мына сахнада өзүңүздөр болуп турасыздар. Негизинен 8 март бул аялдардын эл аралык күнү. Бардык аял затын учурдан пайдаланып, ушул 8 март аялдардын эл аралык күнү менен кызуу куттуктайбыз. Майрамдык кеченин соңунда окуу жайдын жетекчилиги айымдарды 8 март аялдардын эл аралык майрам менен куттуктап, аял затын жашоодогу орду тууралуу айтып, жараткан эмгектерине токтолду. Аял заты жөнүндө эки сөз айткым келет. Аял бул ким дегенде аял улуттун учугун улаган, мээримдүү, бардыгыбызды тарбиялап, чоңойтуп өстүрүп, ушундай даражага жеткирген энелерибиз. Аял бул биздин сүйүктүү эжелерибиз, карындаштарыбыз. Эң негизгиси аял үйдүн куту, үйдө ар бир эркектин кастарлап сүйгөн жары. Жайнагүл Зармамат кызы, Дарбан Алайчиев, Достук телестудиясы.